Бирөө тозок эмне деп сураса, экинчи адам тозок сүйүү деген түшүнүк жок жер деп айткан экен. Ал жайда түбөлүк от күйгүзөт. Жөн эле жаркырап турбайт, кыйнайт, бирок өлтүрбөйт. Сени тозокко алып баруучу иштер сен аларды жек көрө тургандай деңгээлде болуш үчүн дайыма тозокто эстей жүр. Келгиле, тозоктогу коркунучтуу азапты элестетип гана көрөлү. Бул өтүп кетпес караңгылык бийлик кылган жер. От суудай кайнап турат. Тиш кычыраткан ызы чуу жана ачуу онтоо угулат. Мүнөттөр жылдардай өтөт. Бирок жылдар өтсө да, бул дагы эле азаптын башталышы гана. Кылымдар өтөт. Бирок бул дагы эле азаптын башталышы. Миллиондогон жылдар өтсө да, ал азаптын башталышы гана болот. Тозокто азаптын аягы жок экенин ойлон. Ал жайга түшкөндөр түбөлүк азап тартышат. О тозок, о түбөлүктүүлүк. Мунун баарын билип туруп, күнөөкөр кантип дагы деле күнөө менен жашай бере алат. Тозоктон эч ким бошотулбайт. Жана ал жердеги туткундар түбөлүк отко күйүп, сүрөттөп айтууга мүмкүн болбогон ушунчалык азапты баштан кечирүүгө мажбур. Анткени жерде жашап жаткан кезде ошону тандап алышкан. Жашоонун бул кыска күндөрүндө бардыгын оңдоого мүмкүн болсо да, алар өздөрүнүн бейкапарлыгы менен өздөрүн түбөлүк азапка салышканын ойлогондо, жазалангандардын жан дүйнөсү оттон кыйналгандан да өтүп сыздайт. Тозок денелик азап, азаптуу өкүнүч, эң жаман коом, уят, таптакыр үмүт жок жер. Шайтан адамдарды тозок жок, бар болсо да ал убактылуу эле жай деп алдап, өзү бара турган жакты көздөй адамдарды багыттап жатат. Ал жакта азаптан ыйлап жардам сураса да эч ким жардамга келбейт. Эч бир жанга аё жок. Тозоктон көрө бул жерде оор кырсыкка чыдап койгон жакшы. Өмүр бою оорудан кыйналган артыгыраак болот. Түрмөдө чынжырланып, токмок жеп, жарадар болуу жеңилирээк. Бул жерде кандай гана азап болбосун, ага кандайдыр бир сооротуу бар. Жердеги азаптар аягы дегенде өлүм менен бүтөт. Бирок тозокто ырайым жок. Соорону табылбайт. Тозоктон куткарылуунун бир гана жолу бар. Ал чындык ар бир адамга жакын. Эгер ошол жолду билгиңиз келсе, 2000 жыл мурун бул дүйнөгө келген куткаруучу менен жекече таанышып кабыл алышыңыз керек.